Кемилген эмгек натыйжа. Қандайсыңар? Бұл анкета шоу долбоору МТС телеканалында старт алғаны тұрады. Андықтан барыңыздарға ассалаумалейкум. Бүгінгі біздің студиябыздың жылдыздуу коноктору, театр жана кино актерлору, супер жылдыздар жана албетте биздин студиябыздын күтүлгөн меймандары Нурбек Юлдашев, Асхат Эрбаев. Кош келиңиздер. Рахмат. Турат. Тойлорго келели. Кош келиңиздер, абдан кубанычтабыз. Жакшылыктарга келели. Айтканыңыз келсин, жакшылык болсун. Бүгүн биздин студиябызды шаңга бөлөп келип калдыңыздар. Биздин көрөрмандарыбызга жана ошондой эле сиздерге дагы эскертип өтөлү. Биздин программабызда эки жакын инсан келип анкета толтурушат. Анкеталарды толтургансыздар илгери бала кезде. Ошондой анкеталары бала кездегидей. Бала кездегидей. Толтурчу белеңиз, Асхат беке? Толтурчу эле. Же сиздики өзүңүздүкү бар беле? Же жалаң эле кыздардыкын толтурчуңар беле? Классташтарымда бар эле, бирок менде жок эле. Сизде? Кыздардыкын толтурчу. Жанагындайлар чаптап, индийский сүрөттөрдү. Кыздардын сүрөттөрүн. Демек, ошол анкеталарды толтурабыз, анан кийин дал келбейби деп бири-бириңиздерден кайра сурайбыз. Ушундай да, шарт боюнча. Бириңиздерди канча убакыттан бери тааныйсыздар? Ошо 2006 жылдан бериби? 2005. 5тен бери. 2005 болсо демек 16 жыл болуптур. Мындай катташып, алышып беришип, шеринелешип, черный касса ойноп. Эми черный касса ойносок деле катташып, барыш келиш кылып. Бир айда канча жолугушасыңар? Эми жумуштарга жараша. Кээде бир айда 2-3 жолу, кээде 2 айда бир жолу болуп калабыз, ушундай болуп калат. Кээде күндө деп коебуз. Ар кандай. Өкүңөр илгерки 2005тен берки азыркы учурда байланыштырган эмне? Кино, албетте. Ошо өзүңүздөр көргөн министрдин кызынын махабаты, ошондо таанышып, ошол аркылуу. Жок, ошо министрдин кызынын махабатынан тышкары дагы өкүңүздөрдүн чогуу иш класстарбы, бизнес класстарбы, ошону сурайын да. Эми Асхат өз багыт менен, өз нугу менен иштеп кетип баратат. Мен дагы өзүм YouTube каналда өзүбүздүн неме иштеп атабыз. Экөөбүздүн жумушубуз эки башка. Азырынча. Кыска тамаша. Кыска тамаша каналы абдан эл тарабынан көрүлүп, сүйүлүп, күтүлүп чыккан видеолор. Асхат мырза, сиз кино, видео, шоу? Жок, мен шоуго, киного азыр аралашпай калганыма бир тойло болуп калды, бирок негизи кесибиз актер. Кесибиңиз боюнча эмне иштебей атасыз анда? Кесибиз актер, бирок жашоонун муктаждыгы болот эмеспи? Анан азыр башка тармакка бир аз соп ошол жакта алектенип атабыз. Эмне тармакка биздин көрөрмандарга айтып турсуңуз? Курулуш тармагы. Биз азыр фасад декорация чыгарган бир мастерской ачканбыз. Ошол жерде азыр балдар менен чогуу иш алып барып атабыз. Колуңуздардагы калемдерди жөн эле коюп койгон жокпуз. Бул жерде анкеталарды сиздер толтура коюшуңуздар керек. Анда, так, Асхат байке, бул сизге, Нурбек мырза, бул сизге. Рахмат. Анкета шоу уланууда бизге бүгүн өзүнүн сырларын ачып, анкетасын толтуруп, министрдин кызынын махабаты аттуу легендарлуу киноташманын башкы каармандарынын аткаруучулары, театр жана кино актерлору биз күткөн, биз сыйлаган жана биздин жүрөгүбүздө калган инсандар Асхат Эрбаев жана Нурбек Юлдашев. Анда эмесе улуулаша Асхат мырзадан баштамай болдук. Нурбек мырза менен таанышабыз. Канчалык деңгээлде тааныйсыз? Жакшы эле тааныйм. Түзүк эле деп коебуз. Түзүк эле, Анда ошону бир жакшыраак билип алалы, анан байкайлы. Биринчи суроо. Нурбек мырзанын аялдардагы эң жактырган, эң баалаган сапат. Неме болуш керек? Ойлоп атам да. Камкордук. Камкор аялдарды жакшы көрөт болушуң керек бирсен,
Кимге эле жакпайт. күйүмдүү. Анан албетте сулуу. Ошондо эң баалуу сапат Сулуу. сулуулук. Нурбек мырза жалаң көз менен Сулууларга жактырат турбу, Көздөр. Көз тойсо, көңүл да тоет деп Бет тоет. Аялдардагы эң жактырган баалуу сапат сулуулук дейт. Чындаппы? Чындап. Камкордук, алар кийинки планда. Кийинки планда да биринчи мындай. Көз? Жок, эме сырткы дүйнөсү эмес, ички дүйнөсү сулуу аялдарда. Мен мындай кебетесин айткан жокмун. Ички дүйнөсү деп жазып турмун. Жок, жөн эле сулуулук деп турат. Төп келишкен, ички сырткы дүйнөсү төп келишкен сулуулук. Ошондой жакшы. Кадрларда Анын ичине кирип кетет да. Кадрларда аудио менен видео дал келишкенде мындай көрүнүп чыгат го. Вот, ошондой, ошо сыяктуу да. Сырткы келбети менен ички дүйнөсү дал келсе, анан сулуу да болсо. Түшүнүктүү. Нурбек мырзанын эң чоң кемчилиги. Эң чоң кемчилдиги бул неме да? Айтып коюп жүрө берет да. Жакындашты. Алдамчы болот. Ошондой жайыңар барбы? Жок, андай деле эмес. Мүмкүн ошондой болгондур. Жок, бул тамаша, бирок баягы айткан Жакындаштым. нерселер көбүнчө кечигип калат. Кечигип Унутчактуу калат. Айтып алып жасабай коюш мүмкүн Же бе? унутуп калабы ошондой да. Ошол жагын байкагам да. Же болбосо ак көңүлдүк менен айтып алып тигиге жардам бере коюп тиги жок дей албай, Баарына ооба дей берет да болчу. Эч ким калп албайт. Баарынан калып калат да. Ушундай. Баарынан калып калат. Өзүнүн иштери калып калат, Эми сизди жалкоо деп айтыш мүмкүн эмес го, бирок эң чоң кемчилигим жалкоомун деп жазыптыр. Ооба. Жалкоораакмын деп жазыптыр тагыраагы. Өзүм ушундай сыпаттайм. Көп уже кыймылсыз жата берсем өзүң жакпай кетесиң го. Жалкоом болуп баратам. Жалкоом деп эле өзүм жалкоо деп койм. Жалкоосуң сен Нурбек деп элечи. Жакшы көрүп жасаган нерсеси, хоббиси. Аны билбейт го дейм. Айтып көрөр. Чамалап туруп урда. Уруңуз. Уруңуз де. Нурбектин хоббисин билбейт экенмин мен точно. Эми жагат, эмнеден ырахат алат? Ал хоббини көпчүлүк эле биле бербейт. Бул жана тамашаларынан рахат алып болуш керек, сценарийлеринен жакшы сценарий чыкса, ошол тамашасы жакшы чыкса, жасап аткан жумушунан рахат алып болуш керек деп ойлойм. Видео, анимация болуш керек, Видео анимация жасайт экен. Хобби. Видео анимация дегенде эмне? Графика. After Effects, синема. Ушул. Үйрөнүп атам мен профессионал эмесмин, бирок мен хоббимде кызыгып аябай илхом жанагындай эргүү алып отуруп берем кечке чейин болсо да. Азыркы деңгээлиңиз менен сиз эмнелерди жашаганды билип алдыңыз? Азыр биздин ошо YouTube каналдагы баягы шапка заставкалары бүт эле ошо өзүбүз жасайбыз. Переход. Демек, хоббиңизди колдонот экенсиз. Хоббиңиз сизге буюрса тыйын алып келет экен. Мүмкүн. Бул эң бактылуу адамдын бир сыпаты болуш керек. Рахмат. Эң жаккан нерсе Акча алып келсе, сон. буюрса. Нурбекке кандай өң жагат? Нурбек бардык эле өңдү жакшы көрөт. Бүт эле өң жага берет буга деп койбузмун. Бирок көбүнесе Кара. анан агы да бар экен. Агы көбүрөөк жагабы же карасыбы? Экөө бирдей. Экөө бирдей, көңүлгө жараша, аба ырайына да жараша. Ырайына жараша. Агы. Нурбек мырзанын алгачкы кинодогу ролу жана ал кино кандай аталат? Алгачкы кино министрдин кызынын махабаты эле болуш керек деп ойлойм. Андан мурун да барбы? Ну, ошол эле жылдарычы. Андан кийинби? Съемка эртерээк болду эле. Эртерээк болгон да. Неме? Биринчиси да. Жанагы неме бар го? Бар. Бүктөп коем деген. Кайсы кино эле? Боз салкын, Боз салкын, ролу? Ролу жана кыз ала качкан балдардын арасында бар да. Аты Капар экен. Аты да бар беле ал. Капар. Асеманы ала качышат эмесмин. Ооба. Капар.
кычкырат го, капар деп. чыныгы жашоодо ошондой ала качууларга катышып көрдүңөрбү? Жок, катышкан эмесмин. Чындап катышкан эмесмин. Эми бир канча жолу чакырып алган жүрбөйсүңбү, ала жок. Корком деген. Иә. Корком деп отказ берип койгом мен. Эми сен тажрыйбаң бар да жүрү деп Жок, чакыруулар. айтышкан, ошо тажрыйбаң бар да жүрбөйсүң деп, ал кинода. Ал стоп деген жерде токтойсуң деп аны түшүндүрүп. Бир жолу чакырып алгам, бирок катышкан эмесмин. Мен туура да көрбөйм негизи, чындап. Бул албетте туура эмес. Так. Автоунаанын азыркы айдап жүргөн автоунаасынын жылы канчанчы жылкы машина айдайт? Аны билсем жана сырттан көрсөтүп коймок экен. 2000. Эмес. Жакындаштым. Эмне машина айдайсыз? Nissan March. Мындай эконом. Эконом. Үнөмдөйбүз. Азыр бензин кымбаттап аткан маалда 97 экен. Нурбек мырза жактырган мезгил. Жаз жай. Жай мезгили жагат экен. Кышында суук жакпайт. Жок, жүдөй берем кышында. Бирок туулган күнүм кышында, февралда жана чилдеде жанагындай. Бирок эмнегедир ысык мезгилдер жагат да, жай. Биринчи жолу Балаты майрамына барганда кандай кийинип барган? Нурбекпи? Ал өзүң фантазияга жараша. Кимдин кийимин кийип барган? Ошол жылдары ошол аябай популярный болду, силер көргөн билеңер, көрчү эмес билеңер. Сонун бир образ бар болчу да. Человек-паук. Ал кийинип чыккан. 1, 2, 3. Аны таппадым. Топкон жоксузбу кантип эле? Зорро. Зорро да. Зорро. Сиз Балаты майрамында эң эсте калган костюмуңуз? Мен Балаты майрамында атайын костюм эч кийген эмесмин. Кадымкыдай эле кийинип эле барчумун. Костюм кийген эмесмин. Зорро костюмуңузду сиз канча елкага бардыңыз? Мен 3 класска чейин бардым го, 1 класстан баштап турдум. 3 жолу бардыңыз, ошол эле. 3 жолу ошол Зорро. 3 класста кичинерээк болуп калды формачы. Ошондой эле. Кызыктуу убакыт болгон. Кайсы ырды укканда Асхат досун эстейт? Жана айтып коюм. Жанагы махабаттын саундтрегин укканда. Мен эстейсиң да, айлаң жок, айла жок анан. Мадина көңөрдө эстедим деген. Жана Нурбек мырзанын жактырган жаныбары? Жылкы. Жолбарс. Жаман коркум жылкыданчы. Ат жаппайсызбы? Мен ат минип чоңойгон жокмун. Аякта чоң. Мен жакшы көрөсүң. Эшек минип дегенсиң. Баткенде Исфанада чоңойгонбуз бизде. Ат минип чоңойгон эмесмин. Ошон үчүн коркуп турам да, мен качан ала качып кетет, качан кулап кетем деп. Жактырган жаныбары көрсө ит экен. Ит адам досу деп коет го. Азыр деле иттер барбы? Иттен эми айылда бар, эмеде, атын эми үйүндө биякта жок. Айылда дегенде Исфанада. Беловодскийде. Жок, биз уже Исфанада жашап алганбыз көп жылдан бери. Биякта, Беловодскийде. Ит адам досу деп коет го, баягы эч качан таштап кетпейт го. Мындайча айтканда, жана верный. Эч качан сатып кетпейт, таштап кетпейт, түнү менен болсо деле. Ошонусунан улам мен баалайм да иттердичи. Фас десең кетет го. Баракелде, Асхат мырза, сиз досуңузду жакшы билет экенсиз. Нурбек мырза тууралуу 10 суроонун 5-өсүн таап койдуңар. Баракелде. Азаматсыздар. Анда биз анкета шоу долбоорун улантабыз. Эмки кезек Нурбек Юлдашевде. Укук коргоо органдарынын аракетине карабай, шаардыктар өздөрүн ар дайым эле коопсуз сезбейт. Көптөгөн кылмыштар, видео көзөмөлдөр жок жерде орун алат. Кичи райондордо, жаңы конуштарда видео камераларды орнотуу кылмыштарды бир топ азайтат. Эмгек партиясынын программасында коопсуз район долбоорунун алкагында Бишкек шаарына 5000 видео көзөмөл орнотуу мерчемделген.
Асқат байкебиздин кол жазмасын көрүп эле суктанып атам бул жерде. Асқат мырза жактырган тамак. Самсу. Уnuttun го? Мына айтып берип койдум. Тура таптың ба? Жок. Самсу эмес, 5 бармак. Мен айтып берип койдум ошондой. Жок. Сиз билесизби? Жок, мен азыр айтып атам, мүнтсем мен самсу койдуп атпаймын. Анан кайра 5 бармак деп атам. Себеби бул эт жеп чоңойгон, жанагы тоодо өскөн жийт да. Акыйкта өстүрүп эле. Ошондон улам Каракылжада ошто алайкода өскөн. чоңойгон. Кытай менен чектешет биздин айылыбыз эң тоо бай. Ошондон улам ойлоп атам да 5 бармак кой да досум. Адамда жактырбаган сапаты. Адамдагы жактырбаган сапаты ба? Ошо алдамчылык, алдап кеткендиги. Асқат мырзанын аллергиясы барбы? Жана эмнеге? Аллергиясы. Мен аллергия болуп атам деп эч уккан эмесмин, бирок аллергиясы деле жок го дейм эчтекеге. Же барбы? Же Ошондо бар экен көрсө. Бар экен. Чөпкө экен. Эмне болгон чөпкө? Тоонун чөбүнөбү же жалпы эле чөпкө чаңгабы? Жана жазында элдин баары көк чөптүн үстүнө отуруп алат го. Ошондо бир аз да, бир аз колдору чыйып, ушундай чагымсыз бир нерсе болуп. эсте болот. Тоодо чөп чаппайсызбы? Чөп чабабыз. Анда жок. Жок, анда жок. Аныңар жакшы экен. Фобиясы кандай? Эмнеден коркот? Аялынан. Тамаша. Кудайдан коркот? Фобия бул ал андай корку эмес да. Албетте Кудайдан баарыбыз эле коркобуз. Фобия. Эмнеден коркосуң? Өзүнөн сурап койгондабы? Корккон нерсеси, фобиясы бул билбейм. Чын, точно. Көрсө Асқат байкебиз караңгылыктан коркот экен. Эмне болуп? Эми капкараңгы коркунучтуу. Вдруг ал жактан стоматолог чыгып калсачы деп койбуз. Бөөн чыгып калышы мүмкүн. Караңгылык. Телефонунда TikTok барбы? Бар. Жок. Жокпу? Жокпу. Сиз колдоносузбу TikTok? Колдоном мен, колдоном дегенде кандай мындай бир барактап көрүп, аябай активдүү эмесмин. Жүктөп турган Биле видео. албайт экенмин жанагы. Жүктөп турабыз. Азыр TikTok жакшы болуп калган, мындай фонограмма деле сүйлөй бересиң го, мындай туруп алып ошо. Эмнеге жок? Кызыкпайм TikTok. Ошон үчүн жок. Үйрөнөм, бирок аябай активдүү аудитория бар деп угам, мен дагы эч мындай баштай албай койдум TikTok'ту. Так, азыркы машинесине чейинки машинесинин маркасы. Так, азыркы машинесинин чейинки машинесинин маркасы азыр BMW, Nexia. Жок. Дагыбы? Ага чейинби? Subaru. Fit. Баягы ошол машинанын немесин белеби? Машинелерди бат алмаштырат окшойсуз. Неме? Ист. Себеп алмаштырайын деле деген негизи ой болбойт негизи. Анан баягы бир ыңгай келип калат да. Ошондо Эс жеп калат кыскасы. алмаштыргенге туура келип калат. Ошондой. Нормально, ортодо. Toyota Istпи? Toyota Passo болчу. Passo. Кичинекей жанагы. Мен аны Ист деп Окшош мындай үнөмдүү мындай малай трашка менен тыпый алып. Жакшы. Так, киного Нурбек Юлдашев менен тартылып жатканда жашы канчада болчу? Ошондо 16 жыл болуп калды ошондо. 22-лер, 21-22-лер деле. 20. Сиз канчада элеңиз? Мен 18-да. Сен 18-де элең ошондой. Картайып турса? Көрсө да. Үй канча бөлмөлүү? Кимдин? Асқат байкебиз. Ан точно азыркы жашап аткан үйүнө бара элекмин. Жаңалыңыз беле? Жок. Азыр башка жакка көчүп. Кишини конокко чакырбайсызбы көп деле? Чакырсам да келбейт да койсузбу. Башабайт. Келбей атат да койсузбу. Жок, барабыз буюрса жактан ошо бара. Аялыңыз даамдуу тамак жасайбы? Ооба.
Жеп көрдү эле? Жок, келелек да бул. Жеп көрсө анан көп келип баштайт да. Буюрса. Так, 3 бөлмөлүү. 3 бөлмөлүү экен. О. Мен эмнеге 3 бөлмөлүү деп айтып койдум? Таптымбы ошондо же сизден биринчи айттым мен азыр? Таптың. Таптым. 3 бөлмөлүү деп. Сен биринчи айттың. Оюмма келгенин айтып койдум мен азыр. Жактырган спортчу? Су? Жактырган спортчусу. Брюс Ли, Джеки Чан, Джет Ли. Жок, бизден эле. Бизден эле Кытайга спортчубу? Актер деп элестеп жактырган спортчусу тайцзи боюнчабы? күрөш. Эми анчалык айтып берген болбойт да. Ушунча айтып берип атса да билбей атпаймын. Кыргыздын чыгаан уулу. Улуу күрөшчү неме? Бегалиевпи? Жок. Күрөшчү. Ратбек Санатбаев. Санатбаев. Жана ошондой эле соңку суроо, 10-чу суроого келип калыптырбыз. Жакшы көргөн нерсе. Министрдин кызы деп кой. Жакшы көргөн эски ырлардан өткөндө ырдаган ырыңбы? Кайсы? Унутуп эле калдым. Өткөндө кайсына ырдаган? Бир запись кылып жүрбөдүңбү эле? Жок. Ал эмеспи? Бекборбиевдин ырлары болсо керек. Жок. Билбейт экен. Издейм сени Рыспа Абдыкадыров. арасынан. Кимдин эле? Арасынан. Рыспа Абдыкадыров. Рыспа Абдыкадыров, издейм сени. Баракелде, сиз 10 суроонун арасынан 4 суроого туура жооп узата алдыңыз. Молодецрээк болдум, мен, же молодец болдумбу? Тескерисинче Аскат байке сиз тууралуу көбүрөөк маалымат билет экен. Сиз негизи Азыраак. конокко барып турушуңуз керек экен. Всё. Эртеңден баштап конокко барып жакшыраак изучать эте баштайм, Аскат. Эми албетте дагы ошентип жакын ортодогу көпүрөнү бекемдешибиз керек экен. Сөзсүз түрдө. Бар болуңуздар. Биз экинчи турдан көрүшөбүз. Биз менен болуңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрөрмандар. Анкета шоу уланууда. Биздин супер жылдыздар анкета толтуруп, бири-бирин канчалык деңгээлде билет экенин биз текшеребиз жана албетте жаңы фактылары менен жашоодогу өзгөчөлүктөрү менен сиздер менен тааныштырып өтөбүз. Бүгүн бизде министрдин кызынын махабаты аттуу легендарлуу кинотасманын баш каармандарынын аткаруучулары, актер, театр жана кино актерлору, азыркы учурда популярдуу инсандар, жеке ишкерлер Аскат Эрбаев жана Нурбек Юлдашев. Экинчи турубузда сиздерге 5 сүрөттөн көргөзөбүз. 5 сүрөт, 5 суроо. Мына ошол 5 суроого канчалык туура жооп бересиздер, азыр байкайбыз. Алгач мына жогоруда Аскат мырза баштады эле, эми Нурбек мырзадан баштай берели. Бул сон кийимчен экен, аябай жарашат экен. Аскат байкебизге кайсы передачадан алынган сүрөт? Кайсы телепередача, да? Телепередача? Карасаңыз, аябай костюм кийиптир. Биздин телепередачадагылар бул кыргыздардын эле, Эмне сиз башка чет элдик программаларга да катыштыңыз беле? Сенби бул Аскат? О, сенби? Жок, көрбөп турмун чындап. Мен циркте, может, циркте. Кайсы передача өзүңүз айтып койсоң да? Бул НТСке келгенде, сиздерге келгендер. Ошондо болчу. Кайсы программа? Таң шоула. Таң шоула туруп. Таң шоула программасында эмне болду эле? Бул жерде ошо Устага менен чабыш болгон. Азамат деген жигит менен. Дагы башка конкурстар болгон. Ошондо сүрөткөн да бул. Мушкетер кийиминде экен. Көрбөп. Кийинки суроого төрели. Аскат мырза кимди кучактап турат? Сону тааныбасаң бул жерден кууп чыгам азыр. Кебетесине караганда Дөөлөткө окшош го. Дөөлөт эмеспи? Дөөлөт. Буркан, Точно. Дөөлөт мырза, азаматсыз. Кийинки суроого өтөлү. Цирк. Цирктеги баягы бир жылы катышып ат чаап. Бул жерде эмне аткарган? Бул жерде жанагындай ат чаап, гүл алып дей бергенсиң,
ат жаап. Баягы эмне деп койчу эле? Баягы асылгансың го жана жипке. Канат. Бул жерде канат. Трюк. Канаттан баскан. Канаттан баскан. болчу. Трюк. Канат акылсы деп коет. Ошого катышкандагы сүрөт экен бул. Эмне долбоор? Жылдыздар манежде деген цирк менен КТР биргеликте уюштурган болчу. Ошондо ошол немеде экен да. Туура жооп. Бул жерде кайсынысы сен деген экенсиң. Точно. Ошо цирктеги. Туура жооп. Жылдыздар манежде. Жылдыздар манежде деген долбоордон экен. Кийинки суроого өтө берели. Бул сүрөт канчанчы жылы тартылган? Бул сүрөт кайсы жылга таандык? Бул министрдин кызынын үчүнчүсү, үчүнчүсү 2007 же 8, 2007 же 8 жыл болуш керек. 7 экен. 2007 экен. 26-июнь экен, караңыздарчы. Кандай жапжашыл бар да. Бул кайсы жерде тартылып атат? Кайсы тоодо? Бул Байтик жакта болчу. 5 суроонун 3 суроосуна туура жооп бердиңиз, Нурбек мырза. Азаматсыз. Эми Аскат байкебизге өтөлү. Нурбек байкебиз кандай суроолорду камдап коюптур байкайлы. Бул YouTube'дагы видео тасма. Ошол скриншот. Бул ушул эң көп видео, эң көп көрүүчү болуптур, эң көп просмотр. Канча просмотр алган? Сиз негизи катталгансызбы каналга? Катталсам керек деп өзүм. Каттала элек окшойм. Канча просмотр экенин билбейм. Точно бунун канча просмотр экенин билбейм. Ошентип достор да катталбай коебу, Катталган. Просто просмотрун көргөн эмес го. Просмотрун катталгансыз. Үй бүлөңүз менен көрөсүзбү? Муну биз Инстаграмдан көрүп калабыз. Анан ссылка кылып коет, ал жактан көрүп калабыз. Анан добушубузду берип, коңгуроону басып коебуз, ушундай. Лайк барып бересиңерби? Ооба, беребиз. Болжол менен канча просмотр? Канча Нурбек? Айтырайын. Андай дерсет. Болжол менен мен өткөндө көргөндө 1 миллион 800 миңби же 700 миңби болчу. Азыр точносы билбейт экенмин, канча болуп калыптыр. 1 миллион. Туура жоопту көрөлү. Миллион 800. 2 миллионго чукулдап калыптыр. 3,5 жылдын жыйынтыгы менен. Кийинки суроого өтөлү. Бул жерде эмне деп жазылып турат? Бул гестке берген интервью окшойт. Билбей атам. Билбей атасыз. Билбей атам. Өзүң деле унутуп калган окшойсуң, Нурбек, мени карап калдың. Мен эстедим. Мо супер инфо. Эстедим мен. Заголовок кантип аталат? Эмне? Кыздар менен иштебей калсам аялым ачка калат дейм. Ушундай болсо керек эле. Жоон көрөлү. Унутуп калыптырмын, көп жыл болуп кетти. Жубайым эгер мен кызганбайт, кызганса эле ачка жатпайбы. Кийинки суроого өтөлү. Бул жерде эмне бар? Айылда окшойт, Ысык-көл. Иә. Ысык-көлдүн бир айылы. Бул жерде 2 жыл. эшек минген бала турат окшойт. Андай эмеспи? Да. Кичинекей бала. Кичинекей эмес, ал чоң эле киши болчу. Тааныган жокмун анда жанында ким турганын. Таппадым. Тааныш оор болчу, себеп дегенде сүрөттө азыр жоон көргөзөбүз. Көргөзөлү жоо. Торпак көтөргөн. Торпок көтөргөн, музоо көтөргөн. Байке. Жөн эле өтүп баратып көтөрүп барат, анан кызык көрүнүп кетти да. Кез сүрөткө түшүп коелу деп. Козу көтөрүп жүргөндү көргөм, анан улак көтөрүп жүргөндөрдү көргөм, монда музоо көтөрүп алып жүргөн көрүп башкача көрүнгөн да. Кийинки суроого өтөлү. Нурбек апасы менен окшойт. Бул сүрөт Инстаграмда жүктөлгөн.
болуш керек. Жана ошол Инстаграмда эмне деп жазган Нурбек байкебиз? Аны окуган жокмун. Көрдүңүз беле сүрөттү? Лайк басдыңыз беле? Буну көрүптүрмүн. Бул сүрөттүн тарых таржымалын айта кетпеспи? Бул сүрөт, бул эжем. Менден биздин эң улуу эжебиз, 73-жылкы. Мындайча айтканда ушул эжем чоңойтты да мени көтөрүп, карап. Ошондо 1 жашка чыга элек болсом керек, ошо сүрөткө түшкөн экен. Башка тарыхын билбейм, эсте жок. Туура жоопту көрөлү. Ал 87-жыл. 5 сурообуз ошентип жыйынтыкталып калды. Болгону бир гана суроого жооп узаттыңыз. Демек, сиз Нурбек мырзанын чыгармачылыгына кайдыгер карабай, көбүрөөк лайк басып, көбүрөөк маани берип, катталып, өзүңүз айтмакчы коңгуроону басып коюшуңуздар керек экен. Дос катары. Анан кийин албетте экөөңүздөр бир тармакта жүрөсүздөр, бирибизди колдойлу, бирибизди жакыныраак таанылы деген максатта ушундай биз анкета шоу уюштурдук. Бүгүнкү студиябыздын коногу болуп кеткениңиздер үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Чыгармачылык ийгиликтер жана финансылык ийгиликтер боло берсин. Оозуңа евро. Айтканыңыздар келсин. Бул анкета шоу болду. Дагы бир эскертип өтөлү. Бүгүн бизде мейманда театр жана кино актерлору Асхат Эрбаев жана Нурбек Юлдашев болду. Бар болуңуздар. Баса, лайк басып, анан комментарий жазып, анан коңгуроо баскан. Сиздер дагы Каналга катталыңыздар, аябай мыкты шоу экен. Рахмат сиздерге дагы. Эл менен биздин ортобузга көпүрө болуп, Элдоско, урмат сиздерге, жалпы жамаатыңыздарга чыгармачылык ийгилик. Рахмат, бекелер. Болуңуздар. Ура! Бүтү.